Орусияда жарыяланган жарым-жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Анткени алардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип, иш жүзүндө 2 паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 миңдей кыргызстандык орус жарандыгын алган. Владимир Путиндин жарым-жартылай мобилизация жарыялоо боюнча жарлыгына ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайын даярдыктан өтүшөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда убактылуу жашаган жана иштеген жарандар, ошондой эле студенттер жарым-жартылай мобилизацияга тартылбайт деп билдирди. Мындан тышкары, төмөнкү категориялардагы жарандар жарым-жартылай мобилизациялоо боюнча аскердик кызматка чакырылууга тийиш эмес. Алар Орусияда убактылуу жашап, аскердик каттоодо турбаган, аскердикче альтернативдик жарандык кызматты өтөй элек жана аскердик билетин ала элек аскердик курактагы жарандар, оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондор, аскердик кызматта тургандар, аскердик каттоодон чыгарылган ардагерлер, ден соолугунун абалы боюнча аскердик кызматка убактылуу жараксыз деп табылгандар, ден соолугунун абалы боюнча камкордукка муктаж болгон жакын туугандары, майыптарды багуу үчүн мыйзам тарабынан милдеттүү башка адамдар жок болсо, 16 жашка чейинки 4 же андан ашык баласы бар же 16 жашка чейинки кеминде 1 баланы жалгыз багып жаткан болсо, кош бойлуулугу 22 жумадан кем эмес аялы жана ошол эле учурда 16 жашка чейинки 3 баласы бар болсо, юристтердин түшүндүрмөсүнө караганда, Орусиянын жарандыгын алгандар аскердик чакырууну колуна алганга чейин Орусиядан чыгып кетсе болот. Бирок чакырууну колуна алгандан кийин ал мүмкүн эмес. Ал эми кош жарандыгы бар жарандар Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн жараны катары эсептелип, мобилизацияга тартылбайт. Ошол эле кезде Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги мигранттарды этият болууга чакырып, Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттин аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256-беренесине ылайык согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камала турганын эске салды. Эгер Орусиядагы кыргыз жарандарына согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылуу керектигин сунуштады.